Мугалим болот мөмөлүү дарак, мугалимдин тарыхы бар чексиз барак, талыкпастан окуучуга билим берип, эң алгачкы мугалим сабат ачат. Салам достор, элибизде ар бир кесип ардактуу деген сөз бар. Ошол кесиптердин башатында мугалим турары 5тен белгилүү. Белгилүү жазуучу жана акын ардактуу мугалим Айтмырза Абылкасымовдун Жолдо аттуу китебиндеги майрамда окулган ыр аңгемесинин баш жагында жазылгандай, мугалим тегирмен сыяктуу. Тегирменге тынымсыз жаңы суу агып келип, баарасын тегеретип турбаса, ал иштегенин токтотот. Демек, чанагынан чуу бурганданды негизги азык ун катары чыгара албай калат. Андыктан тегирмендин суусу жок токтоп туруусу анын бузулуп талкалануусуна алып келет. Жана да швейцариялык педагог-демократ Песталоццинин мугалимдин теориялык билими туман болсо, анда окуучулардын билими караңгы болот дегенин эске алсак, биз мугалимдер ар дайым өзүбүздү жаңы билим менен жаңы маалыматтар менен камсыздап, өз предметибизди мыкты билип, дайыма изденүү менен эмгектенүүбүз шарт. Тааныган окуучулар мен жөнүндө физика предметтен агай дешет. Көпчүлүк тааныбаган кээ бир адам ал жөн гана бизге окшогон адам дешет. Ооба мен бийиктеги жылдыз месмин жаркырап шоола чачып жанып турган окуучулар болгон үчүн мугалим мен сабагыма дайыма келип турган. Балдар үчүн мен жөн гана мугалиммин, бетме-бет маңдайында баарылашкан. Бирине мен күн болуп шоола бөлсөм, караңгыда ай болуп жол көрсөтсөм, бирине бир туугандай өбөк болуп, бирине агасындай жөлөк болсоң, бирине компас болуп багыт берип, келечекке жол табууга жардам берсем, ардактуу мугалим деген атты дайыма мен татыктуу алып жүрсөм. Мен Оросоев Омолбек 1997-жылы Нарын облусунун Актала районунун Байетов айылында жарык дүйнөгө келгем. Балалык чагым мектеп курагым ушул айылымда өттү. Мектепте физика сабагын өзгөчө кызыгуу менен окудум. Кичине чагымдан эле поэзияга кызыгып ыр жазып жүрдүм. 2018-жылы алгачкы жаңы кадам аттуу ыр жыйнагым китеп болуп басылып чыкты. Мектепти аяктап, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар факультетине тапшырып, 2019-жылы ийгиликтүү аяктадым. Эмгек жолумду 2019-жылы Нарын облусунун Актала районунун Чолок Кайың айылындагы Бирдалы Календеров атындагы орто мектебинде физика мугалими катары баштадым. Физиканы окутуудагы максатым окуучулардын теориялык жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө, жаңы ой жүгүртүү болгон операциялык ой жүгүртүүгө ээ болууга, маалымат технологиялык каражаттар боюнча билимдерин, билгичтиктерин, көндүмдөрүн калыптандырууга, алган билимин турмушта колдонууга, табият менен таттуу мамиледе болуп, жаратылышка аяр мамиле жасоого багыттоо. Азыр замандын өнүккөнүнө байланыштуу технологиялар да өнүгүп, аалам секунд сайын өзгөрүүгө дуушар болууда. Ошондуктан сабактарымды дайыма ар тараптуу кылып, интерактивдүү методдор менен ар кандай платформаларды алсак, Multiurok, Info, YouTube, Joyteka, QGIS, Mosaic 3D, Stellarium, Solar System жана башка көптөгөн платформаларды, дидактикалык каражаттарды, лабораториялык куралдарды колдонуп, ар дайым кызыктуу өтүүгө аракет кылам. Мугалим болгондон бери эле билим берүү тармагына аз да болсо салымдашууга аракет жасап келем. 2021-жылы Польшалыктардын колдоосунда Кыргызстандагы координатору Жаштарды өнүктүрүү институту коомдук уюму тарабынан уюштурулган жалпы асман алдында проектисине катышып, окуп мыкты жыйынтык көрсөтүп, мектебибизге заманбап телескоп алып келгем. Ошол проекттин жүрүшүндө 2022-жылы райондук деңгээлде мугалимдер үчүн семинар өттүк. Семинар эң мыкты деңгээлде болду. 2022-жылдан бери ProAstro илимий оюн-зок борборунун Актала районунда координатору катары кызмат кылып, Актала районунун бардык мектептерин буюрса телескоп менен камсыздоого аракет кылабыз.
Ошол эле жылы 2022-жылы Ак-Дала районунун 3 мектебин телескоп менен камсыз кылдык. Учурда мектептер телескоп менен иш алып барып, отчетторун берип турушууда. Мындан сырткары мугалимдер үчүн онлайн форматта астрономия, заманбап технологияда аттуу тренинг өткөрүлгөн. Тренингке өлкөбүздүн ар тарабынан өзүн өнүктүрүүгө умтулган мугалимдер катышышат. Биз сабакка кирип чыгып гана жүрө бербей, коомдук иштерге да активдүү катышышыбыз шарт. Учурда акындар Нару Дүйнө Адабиковунун Нарын облусу боюнча жетекчиси, координатору, Проастро илимий оюн-зоок борборунун Ак-Дала районундагы координатору катары кызмат кылам. Мектепте сабактан тышкары комуз, эврика, астрономия кружокторун жетектейм. Айтып өткөндөй, астрономия онлайн тренингден тышкары комуз үйрөтүү боюнча дагы YouTube каналым жана автордук онлайн курсум бар. Азыркы учурда комуз үйрөнүү курсумда Кыргызстандын бардык аймактарынан жана чет мамлекеттерден, алсак Германия, Франция, Новая Зеландия, Россия, Украина, Өзбекстан, Кытай, Корея жана башка мамлекеттерден окуучуларым бар. Бул тренингтерди мен мугалимдерге жана окуучуларга өтүү менен аларга гана жардам бербестен Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагына да аз да болсо салым кошуудамын деген ойдомун. Сөзүмдү жыйынтыктасам, мыкты мугалим окуучуга бир нерсе үйрөтүүчү эмес, ал окуучунун билгенин андан ары өнүктүрүүчү адам жана өзүң күйгүзгөндө башкалар үчүн жаркыраган шам демекчи. Ар дайым мыкты мугалим болууга умтулалы. Мугалим эң мыкты, эң сыйлуу кесиптердин бири. Ушул кесипти аркалаган эже агайларга дем күч, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.